Орусия өз тарабында Украинага кол салууга катышкан кыргызстандыкка башпаанек берет. Орусия ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк өлкө бийлиги кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулуна убактылуу башпаанек берерин билдирди. Ал Кыргызстанда Украинадагы согушка жалданып барып катышканы үчүн соттолгон. 18 апрелде Аскардан Орусиянын аймагында убактылуу башпаанек берүүгө байланыштуу документтер кабыл алынган. Эгерде негиз бар болсо, биздин өлкөнүн жарандыгын кабыл алуу маселеси белгиленген тартипте чечилет. 26 апрелде Russia Today Кубанычбек уулунун азыр Орусияда жүргөнүн айтып берип жаткан интервьюсун чыгарган. Анын айтымында чек арадан бензинге баратам деп эле эч кандай тоскоолдуксуз Казакстанга чыгып кетип, Алматыдан Москвага учуп келген. Собираюсь в скором времени взять гражданство, жить здесь, обосноваться, работать, помогать семье. Хорошее намерение есть на самом деле. А там я же как изгой, предатель. Они меня считают предатель Родины. Аскар Кубанычбек уулу 2023 жылдын январында Кыргызстандын аймагында кармалган. УКМКнын маалыматына ылайык, ал кыргыз жараны болуп туруп, Украинанын аймагына барып, аскердик топтордун катарында согуштук аракеттерге катышкан. Кийин Кубанычбек уулу 2022 жылдын февралында Украинага толук масштабта кол салган орус армиясынын катарында согушканы белгилүү болгон. 2023 жылдын майында Кубанычбек уулу 10 жылга соттолгон. Бирок кийинчерээк жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, иш кайра кароого жөнөтүлгөн. Натыйжада ал 7 жылга кесилип, бирок 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотулган. Көзөмөл талаптары өлкөнүн тышына чыгууга тыюу салат. Бирок Аскар Кыргызстандан чыгып кете алган. Пробация департаментинен муну аларга өкүмдүн жана бул чечимди аткаруу үчүн соттун тапшырмасынын көчүрмөсү келбегени менен түшүндүрүштү.